Биз азыр Нарын облусуна караштуу Ат башы районундагы Ак Муз айылында турабыз. Дал ушул жерде 2019-жылдын 12-сентябрь күнү түнкү саат 3-тө Мукамбетов Токторбой аттуу жарандын өлүгү табылган. Бизге келген маалыматтар боюнча ал жаран атайын кыйноо менен өлтүрүлгөн. Саламатсызбы? Беришекте келдик факт кеше. Мукамбетов Токторбой тууралуу. Эмне себептен берем, эмне үчүн берем? Сиз көргөнсүз да? Көргөм. Ошол боюнча айтып берип коюңуз, эмнени көргөнсүз? Мен айтам, басчыр өзү айтам. Эмне телефон? Мен шок факт билем. Почему мен ручкой фото? Коппой камерам. Тартпайт. Не знаю. Мен отказ берем ана. Нет, камераны Болуп, тиги бишкектен берип кеткен. бірдемсе нарушать еткен үшін тартпады отырсыз, правда? Жок, Неге? Ошо себебин айтып койсоңуз бизге. Жок, себебин айтып койсуңуз, неге тартпады? Ошондо Башка жерлер неге бизде тартпа деген жок, сиздер тартпады. Больница барайынчы деп эле аркаман инем келип эле ошо жерде өлүп калыптыр. Өлтүрүп кетиптир деп эле ошо. 2019-жылдын 12-сентябрында Ат башы районуна караштуу Ак Муз айылында адамдын жансыз денеси табылган. Ал Нарын районунун Орто Нур айылынын тургуну Мукамбетов Токторбой экендиги аныкталган. Ат башы райондук соту шектүүнү үй камагына чыгарган. Соттун чечимине нааразы болгон маркумдун туугандары факт кежиге кайрылды. Маркум үй бүлөсү менен 2017-жылдан бери Бакыт Асанбек уулунун малдарын багып келген. Маркум багып жүргөн жылкылардын бири өлүп калгандыктан малдын ээси төлөп бересиң деп ызы-чуу салган. Иштин чоо жайын маркумдун жубайы Азима Исабекова буларды айтып берди. Мен жолдошум Мукамбетов Токторбой менен 2017-жылы 3-октябрдан баштап Асанбек уулу Бакыттын малын өткөрүп алып багып атканбыз. Багып жакшы эле жүргөнбүз. Агыйны дейле мамиле кылчу башында. Анан 2018-жылы жайында ошо жайлоого көчөрдү. Ошо ичип алып, ошо жолдошума да арак ичирем деп ошондой күндөр болгон. Анан малчы менен шебин ортосуна сый керек. Биз арак ичкене келген эмеспиз, арак ичирбеңиз деген күндөр болгонунан. Негизи буга чейин деле ичип жүрчү запойго түшүп ичип аябай ичип. Анан биз көчүп кеткенде да ошо ичип, үйүнө да тынчтык бербей, сүзүп өлтүрөм деген күндөр болуптур. 2019-жылы акыркы күнү, акыркы жылыбыз болчу, ушул жылы күзүндө өткөрүп бермекпиз. Өткөрүп беребиз деп жайында ошентсек, да бирке кое тургула, жардам берем мен, бутуңардан турганга жардам берем деп ошентип атчу. Аны 2019-жылдын 10-сентябрь күнү биз көчүп түшөлү деп даярдандык. Даярданып, анан жолдошум ылдый сарай жака түшүп, мал толуктап келе калайын деп кетти. Кеткенден кийин кетип барып келе эле ошентип эки үйүрдөн бирден жылкы жок экен, бирөөнүн кулуна калыптыр, бирөөнүн кулуну менен жок экен деп ошентип келди. Анан 11 күнү көчүп келдик, сентябрь 11 күнү көчүп келип, жайланышып. Анан жылкыны карап таппай келди, эртең менен кеткен. Түштө таппай койдум деп келди. Анан 12 күнү эртең менен жылкыны таптым, бирөөсү кошулуптур. Бирөөсү болсо өлүп калыптыр деп ошентип келди. Ал эле телефон чалып калды. Мен Асанбек уулу Бакыт малдын ээси. Телефон чалып калды. Мен баратам, мал сатам, коммерсанттарга сүйлөшүп койдум деп ошентти. Анда келгенде айталы, телефондон айтпай эле коелу деп жолдошум экөөбүз ошентип сүйлөшүп калдык. Анан келип жакшынакай эле сүйлөшүп отурдук. Үйгө келип чай ичти. Коммерсанттар келди, аңгычакты коммерсанттар келип мал сатты, кой, анан жылкы сатты. Жакшынакай эле сүйлөшүп атканбыз. Анан жылкы өлдү деп ошентип. Жылкылар табылдыбы деди. Анан ооба жылкы табылды, бирөө табылды, бирөөсү өлүптүр десек эле мындай. Жакшынакай эле отуруп эле чочуп кеттим. Эмне себеп менен өлөт ал жылкы деп элечи. Анан билбейбиз, арка түшүп өлүп калыптыр деп ошентсе барып көрүп келели деп ошентти. Анан жолдошумду салып алып көрүп келди. Мени барды ошенткенен мен барганда эмне кылам эми? Сен турбайсыңбы өзүң? Экөөң эле барып келгиле деп ошенттим. Анан экөө кеткенде эле жолдошумдун мындай настроение болуп келди. Бирок аяктан эмне деп айткан жок да мага. Настроение болуп келди. Келип эле сен карабай коюп турсуң. Сен малды карабайсың. Төлөп бер деп эле ошентти. Мен жылкымды силер төлөп бергиле деп эле. Анан мен эмне кылып төлөйбүз эми? Тапкан айлыгыбыз кенеде айлык болсо анан эмне кылып төлөйбүз? Мал деген өлөт экен.
Биз атайын өлтүрүп салган жокпуз. Түнкүсүн да карайлыбы эми ошентсем эле. Ошо карабаган үчүн өлүп атат да. Бул деген эбагы эчтеке болбоптур, жаткан эле жеринен өлүп калыптыр же оорубаса деп эле ошентип бир топко чейин коркутуп үркүтүп ошентти. Ал эле нары кет, бери кет анан эмне кылабыз эми деп эле күйөөмдө аябай настроение болду. Анан эле болуптур эми төлөп эле огула быйылкы премия жылкы баласынан алчу эмес белеңер жылына бирден ошо эки кулумду бербейм. Ошону алып калайын ошонун ордуна дегенде эле мен сразу эле макулдады ошентим. Биз эмнебиз төлөп берет элек, мейли алсаңыз алып калыңыз. Былтыр да ошентип бербей койгонсуз деп эле ошентип анан коммерсанттар келип жылкысын сатты, коюун сатты, 170 000 сомду колуна санап алды. Анан эле биз айылга ошо күздүн күнү койго кочкор кошулат да, ошого барып келели, бирөөнө кошконбуз жайында. Ошону алып келе калалы деп эле ошентип бир кошуна бала келип калды. Барып келе калалы жесте деп эле. Анан макул деп эле биздин алдыбызда бир жарым саат мурун кетти ал киши. Анан ошондо жолдошум айтып кетиптир, мен сени айылда сарайдан түшкөндө жолдон күтөм деп. Биз жарым саат аркасына чыктык. Анан жолдо катары эле мени Баку айке күтөм деген ушул жерден тосуп алам деген деп эле ошентти. Анан тосуп алса ушул жерде турбайт беле, алын кетти кыштакка десем эле, жок тосом деген деп эле кылчактап эле жолду карап отуруп бардыган айылга Акмуз айылына жеткени алганда машинасын Маргарита Светин күйгүзүп жолдо күтүп туруптур. Анан эле токтотчу да ошенткенде эле мен токтотурбай койдум. Кеч кирип кетти. Эртерээк баралы кайра, эрте чыгышыбыз керек деп ошентип токтотурбай койдум. Анан эле биз өтүп, ал машинадан өткөндөн кийин эле алды да ошо жана машина коммерсанттардын машинасы токтоп туруптур. Биз ошолор менен чогуу токтогон экен, эмне болду экен деп эле ал кишиден өттүк. Коммерсанттардын алдына өтүп эле токтоп, эмне болду деп сурасак, бир кой өлүп калыптыр деп ошентти. Кой өлгөн турбай анда деп эле жакшы экен деп эле биз кеттик. Андан өткөндө эле аркабыздан айылга чейин кубалап келди. Сигнал басып, катуу кубалап келди. Анан бирок жете алган жок, биз магазин жакка кирип кеттик. Магазинге бардык. Мен кыздарым биякта окучу. Мен кыздарыма бир нерсе алайынчы деп эле магазинге соода кылдым, бир сыйра продукт алып чыгып атканда эле биздин маңдайыбызга келип эле токтоп калды. Анан эле жолдошумду чакырып эле машинасына салды. Жүрү кетели. Баспайсыңбы, эртерээк кетели деп ошентсем эле азыр барат деп ошентти. Анан кеч кирип кетти, бияктан да кочкор жүктөшүбүз керек да машинага деп ошентсем. Жүктөй бергиле, азыр аркаңардан барабыз деп ошентти. Бакыт айтты да ошентип. Анан эле макул келет болуш керек деп эле биз магазинден продукт алдык, машинага май куйдук, кайра үйдө тоого чыкканга. Анан эле бурулуп алып кочкор жүктөгөн үй ошо магазинден эле жанында болчу. Ошо жерге бурулуп кирели деп алсак, водопроводдун жанында токтоп туруптур. Анан машинасынын ичинде Светин күйгүзүп алыптыр. Анан аябай эле мындай катуу мындай кыйкырып аткандай ошондой сезилди да, мына бапылдап эле кол монтуп алып эле, жолдошумду карап эле бапылдап сүйлөп атат да. Анан машинасынын свети күйүп туруптур. Эмнени айтып атат болду экен деп эле ойлонуп эле анан баягы үйгө кирип кочкор жүктөп, бала жаш бала болчу. Анан эле жестен чакырыңыз, же жүктөй албай атам, жардам берсин дегенден жолдошума чалсам албай койду эчтеке. Анан кайра бир чалсам, телефону отключен кылып салды. Анан жолдошум өчүрүп салды жестең десем эле. Мейли анда экөө сүйлөшүп алсынчы, мешайт этпей эле коелучу деп эле ошентип. Анан кочкор жүктөп бир жарым сааттай кармалдык а жерге. Чыгып эле машинаны таппай калдык. Кажерге кеткенин таппай калдым эчтеке. Анан чалдым, албай койду. Мен чалдым кечке. 4-5 жолу чалдым. Эчтеке албай койду. Анан тиги шопур балага айттым. Боки сен чалчы десем эле. Чалды, ал чалар менен мен жолдошум сразу алды да. Анан эле жесте кетелиби, үйдүн ключу сизде эмес беле? Кеч кирип атат, мен да андан нары кетишим керек деп ошентсе. Боки айылдан нары чыккылачы Акмуздан деп эле ошентти. Акмуздан үйдөрөөк чыккыла деп эле ошентип өчүрүп койду, сразу эле мен чалдым. Анан жолдошума чалсам эле алып эле айылдан чыккыла деп айтпадымбы деп эле ошентти. Ошо боюнча сүйлөшө алган жокмун, чалдым. Анда мен кыздарыма барып алган продуктларды таштап келейинчи деп үйгө келатканда ошо Акмуздун башында өйдөнө карап машинасы токтоп турган даана көргөм да. Бизди күтүп аткан турбай барып келе калайын деп эле үйгө келип кыздарым уктап атыптыр. Келип булардын бетинен өп алган продуктумду таштап эле бир 15-20 мүнөттөй эле кармалдым үйгө бияка. Кармалып чыгып эле машинаны таппай калдык. Кетти го деп эле телефон чалып эле аттым, эчтеке албай койду.
звонок кетип эле эч кимиси көтөрбөй койду, бирок тиги бакытка чала алган жокмун чындыгында. Антип деле жалгыз мурда алып кетчү эмес. Аны биринчи жолу алып кетсем, бир жолу жанды болсом кечке чалат. Эмнеге чалып атасың деп айтат экен деп чала алган жокмун да. Анан ошо менен саат 10 түнкү саат 10дордо сарайга бардык, кочкорду түшүрдүк. Тиги бала түшүрүп берди. Үйдү кулпун балка менен чаап талкалап ачып берди үйдү. Анан кете берейинби деп ошентип кете берем деп машинасы бар да жеткирип келет болуш керек. Анан демейди күйөөм бир жакка кеткенде мал издеп, ошо түн бир окумга чейин кеткенде спокойно эле сарсанасы жок эле келет деген мааниде мен оокатымды кылып эле жалгыз жүрө берчүмүн. Анан эмнегедир ал күнү эчтеке жата албай койдум. Кирип чыгып эле. Анан уламды чаламыз, звонок гудок кетип эле атты, звонок кетип эле атты, бирок эч ким көтөрбөй койду. Түнкү саат 2ге чейин чалдым. Жата албай койдум. Анан басып кирип чыгам, машинанын үнү чыкса сыртка чыга калам. Ап келатат болуш керек, келатчат болуш керек. 7:30-8дерде эле терезе тыкылдап калды. Телефон терезеден тартып ошо жерге коюп койгом. Терезе тыкылдады. Көзүм кандай турганын билбейм, туруп эле терезеден арсам уже милициялар пайда болуп калыптыр. Эшиктин опер группанын балдары да пайда болуп калыптыр. Анан жүрөгүм түшүп эле ачып эле эмне болду деп ошентсем эле анди немелерин көрсө, ордени көрсөтүштү. Биз ушундай ат баштан келдик, опер группадан келдик деп эле үйгө кирди. Жолдошумдун документин сурады, паспорту каякта деп анан жай эле эмне болду деп ошентип эле бербей койдум да биринчи паспорттан. Эмне болду мага түшүндүрүп бергилечи. Жай эле эмне сурап атасыңар десем эле жолдошум мурда ишчи беле деп ошентти. Анан жок ишчи эмес деп ошенттим. Анан айылдан бирөө менен да кас болуп душманы бар беле акымыз айылында деп ошентти. Жок, андай жок болчу. Эмне болду айткылачы деп ошентсем эле анда түндө жолдошум мас болуп ичиптир, бирөөлөр менен ичиптир, бир балдары менен ичиптир. Анан сабап больницанын алдына таштап кетиптир деп ошентти. Али ошондо эле ким экен деп ошентип билдиңерби ким экен десем эле жок, ошо табылбай атат ким экен, жанында ким бар эле деп ошентти. Анан бакыт бар болчу деп ошенттим. Анан кандай машина менен жүрдү эле, эмне кылып бияктан качан кетти эле деп эле суроо бере баштады. Анан кечинде чогуу түшкөнбүз, айылдан алып калган деп машинасынын номурун айтып бердим. Анан эле ошо мен барасыңарбы, айылга түшөсүңбү деп ошентти. Анан ооба түшөм, силер менен эле түшөйүн деп ошентсем жок, сен өзүнчө эле түшчү, башка машина менен биз өйдө жакка да бирөөлөр сураган баратабыз деп ошентип койду мага. Макул деп эле негедир эле мындай кирип чыгып эле жаным жай албай койду. Ал эле бир туугандарыма чала баштадым. Токун ушинтип келди милициялар десем эле мен жашырганын билдим да. Анан түндө ушинтип деп эле менден жашырып эле жакшы эле экен, току сарсана болбо, больницада экен деп эле ошентишти. Анан Шартап айкеме чалсам ал ошентти. Биякта иним бар болчу, ага чалдым. Ага чалсам деле жакшы эле экен, жестен больницада экен деп эле алар деле ошентип туруп алышты. Анан кимге чалам эми деп эле айланчык деп эле кошуналарга чала баштады. Биякта үйдө келиним бар, кичүү келиним, ошо сүйлөштүрүп койгулачы депчи. Анан эле бир эжеге чалып эле болду чуркаңыз түндө токун ушинтип мага милициялар келди. Эмне болушун билейинчи, үйгө барып сүйлөштүрүп коюңуз десем эле эже келип эле сүйлөштүрүп эле келин буркурап поступ эле ыйлады. Анан эле эмне болду жестең, эмне болуптур? Бирөө менен мушташтырбы, билдиңерби десем эле жок, түндө эртең менен таң атпай шумкарды келип милициялар салып кетти деп ошентти. Анан ошентип эле телефонду өчүрүп таштады. Анан кайра чалдым. Мага түшүндүрүп айтып берчи, эмне болуптур, жакшы эле экен, сабап кеттир деп атпайбы деп ошентсем эле эже жаңы эле журкан, үйдөн келип жаман журкан, анан таар алып кетти деп ошентишти. Ошондо эле жүрөм бирдеме сезди сразу эле. Үйгө отура албай койдум эчтеке. Мен айылга түшөм эптеп мага машина алып келип бер деп ошенттим. Машина айдатып келип мен айылга түшүшүм керек десем эле макул деп эле бул кошуна байкени айдатып барды, Эрмек деген байкени. Жолдо катар эле жүрөгүм бирдеме болуп эле келет, мындай сездим да бирдеме болгонун. Келатып иниме чалдым ат башта. Токо мен баратам, больницага эле түшө берейин десем мен да чыктым деп ошентти. Сен барбай эле койчу, больницага ат башыга алып кетиптир деп ошентти. Ат башты больницасына алып кетти деп эле. Жакшы эле экен, көрдүңбү десем ооба көрдүм, жаңы эле алдыман чыкты. Сен үйгө эле бара берчи деп ошентти. Аңа чакта эле ошо экөө сүйлөшүп атканда тайжемдин үнү угуп кетти. Ошондо эле жүрөгүм зырп дей түштү. Үйгө келдим, кирип эле отура албай койдум, больницага барайынчы деп эле.
Аркаман иним келип эле ошо жерде өлүп калыптыр. Өлтүрүп кетиптир деп эле ошо моргко алып кетти деп. Бияка келдик, кыздарымды алып моргко бардым. Түшкү саат 1ге чейин телефонуна чалып элаттым, ишенбеген жокмун эчтеке. Телефонуна чалып элеттир, гудок кетип элатты, иштеп элатты. Гудок кеткен ары кечке чалдым эчтеке, бирок эч ким алган жок, көтөргөн жок. Эксперттен киши келип, милициялар келди, опергруппанын балдары келди, тергөөчүлөр келди. Ошондо анан сойгонтабыз. Ошентип бир көрсөтүп койгулачы десем, жок, киргенге болбойт. Ошо мурунку боюнча элесиңиз ошо боюнча эле кала берсинчи, азыр калса кийинки жаман болуп каласыз. Ошо боюнча көз алдыңызда калып калат деп эчтеке кийирбей коюштук. Барсам кайын журтум келиптир, кайнагаларым. Бир тууганы басып келген жок ошондо деле. Ошо өзү деле ат башта жашайт, эне атасы бүт эле ат башта, бир туугандар бүт ат башта. Ошону угуп туруп эч кимси басып келип эмне болду деп сурап да койгон жок. Аны таппай атабыз бакытты деп эле ошентишти. Таппай атабыз деп эле ошенткен. Анан каякта экенин ошентсем, кетип баратып, толкун өлтүрүп качып кетип баратып, анан Кара Чийден авария болуптур деди. Ал эле мен ичинде баласы бар болчу, ошентим 3-класс баласы бар болчу. Десем эле баласы жок экен деп ошентти. Анан өзүн таппай атабыз. Машина ошол жерде калыптыр деп эле ошентти. Анан эле кайра мен сурап неме кылдым да, ичинде баласы бар болчу, баласы каякта экен деп эле ошенттим. Анан көрсө түнкү саат эбале өлтүрүп коюп күйөөмдү чалажан тыштаган өңдүү негизи айтымдын арагында. Баласын айткан ошондой да. Коркуткан өңдүү. Анан эле машинаны катып айдаптыр. Анан эле токтот дептир. Токтот ошентсе токтотпой коюптур. Анан эле машинаны ургулап эле токтот ошентсе кечке токтотпой коюптур. Анан эле эшикти ачып секирем дептир. Анан эле ошентип эшикти ачканда эле ыргып кетти дейт. Ошо боюнча көргөн жокмун Токой эке, бир Токой чейин айтып барды атам. Анан кайра бурулуп келсек Токой эке жерде жатыптыр. Анан атам сүйрөп келди, машинага сала албай койду. Кыймылдабай койду эчтеке дейт. Анан көчөнүн боюна сүйрөп барып, энеңди урайын десе деп туруп, түшпөсөң ойчу деп туруп талага таштап салып кетти атам. Ошентип баласы ошентип айтып берип атат да. Ичкенде семьясына көрсөтчү экен, ошентип машина менен кубалаган күндөрү болуптур, аялын кубалаган күндөрү болуптур. Бизге чейин да ошо жакта жашаган кошуна байкени коркутуп өлтүрөм деп сабаган күндөрү болуптур. Андан кийин угуп атам да, мен эми моундай болгондон кийин ушундай болчу депчи. Анан эксперттер келди, күйөөмдү союшту. Анан кеткенден эле РОВДга барыңыз, түшүнүк бериңиз деп ошентип барсам, бакыттап келип ошол жакта отуруптур. Мындай киши өлтүргөн кишиде эмес, өлтүргөн күнөөлүү кишиде эмес, свобода отурат кирсемчи. Эшик ачык туруптур, мен кирип баратканда отурат. Башым ыкчып алыптыр. Ага чейин айтканда кырсыктаганды ошентип башы жарылыптыр. Башы бүт кан экен, кийими кан экен, жок андай эмес, бетинде бир тытыгы жок. Аны мен опергруппанын начальнигине айттым, мен жолугуштуруп койгулачы, бир сүйлөшүп алайынчы, сурап алайынчы деп эле ошентим. Анан комнатага алып кирди. Анан ошондо айттым, Бакый эке, бул эмне кылганың ошентим. Чүрүп алып калып мени ажыраттың, мен өмүр бою ажырабайм, эмейде ажырабаган күйөөмөн ажыраттың десем. Спокойно башын кечирип койчу. Мен өлтүргөн жокмун, секирип кетти деп кайра мага ошентет. Анан ыйладым. Мойнуңа алып койчу, токуну сойдурбай ушул жерден. Жок дени, башына кан құйылып турат, буту колу сыныптыр. Түрү алып кетейин, сойдурбай аман алып кетейин, жок дени, бүтүн алып кетейин десем, эчтеке мойнуна албай койду. Мен өлтүргөн жокмун, билбейм, эчтеке билбейм деп. Чыгып барасам, ушул ак муздук кошуналар бир комнатага камап коюптур. Анын арасында иним да бар, ошо Бакыттын өкүл баласы болуп калчу, Сүйүнбек деп. Ал чыкты алдыман. Буркурап босту эле, мен эче билген эмесмин деп эле, сен эмне алып жүрөсүң десем. Өтүндө өкүл апам чалган, өкүл атаң кырсыктады, алып кеткиле дегенден баргам. Анан кел атса ушинтип Бакытты Токун өлтүрүп качып кеттир деп, бизди наручник менен алып келди деп, алардын колуна наручник салыптыр да, Бакыт свобода эле басып жүрөт, колуна наручниги жок эле. Телефону жок,
Telefon gördүңбү десем эле машинанын ичинде да ошентип телефон кошо жоготуп коюшуптур. Эмне болгону белгисиз чыгса. Андан кийин эле мен түшүнүк жазып берип коелу. Айылга кеттим, Орто Нур айылынын тургуну болчу. Айылга кет. Түнкү саат 12-де эле арыз жазабыз эле кайнагаларым кетишиптир, бакытты чыгарган атыптыр, үй түрмөгө деп эле. Аны арыз жазып кетишти. Келди. Келип анан эртеси күнү эле 16 сентябрь күнү жерге коюлду. Ал кечинде эле коюлгандан кечине саат 6-ларда эле бакыт чыгыптыр. ДТП'да эле жастырып коюптур, күнөө жок экен, бакытта деп эле кайын журтум ошентип калды. Анан буркурап оздоп эле баарыбыз эле эмнеге чыгарат, ким чыгарыптыр десе сот чыгарыптыр. Анын күнөөсү жок экен, ДТП эле экен, жол кырсыгы болуп эле жазылып калыптыр деп эле ошентип эле ызы чуу болуп калдык. Ал эле бир туугандары барышты, аялы барды, энеси барды, бир туугандар бүт эле барды. Анан бүт эле мойнуна эле ооба кылып коюптур, ичип отуруп, антип коюптур, мынтип коюптур деп эле баары кечирим сурап эле биз жерге калтырбайбыз, антпейбиз, мынтпейбиз, айыл бүт баарын беребиз, ашы жытын алабыз, эки кызын жерге калтырбайбыз деп эле мусапыр болуп отурушкан баары тең эле. Биринчи бейшембисине чейин баары эле мусапыр болуп кайын журтунда ошо тилине кирип эле баягы кыргызча сүйлөшүп бүтүрүп эле аны макул ушунча келип аткандан кийин деп эле ошентти. Анан эле ортодон эмне болду билбейм, кимиси чалды билбейм, мени жаманатты кылышып эле сен айтып аттырсың, сен деп аттырсың деп эле кайнагам экөөбүздү, Данияр деген кайнагам экөөбүздү эле сен ошого айтып ошол чабыштырып атат, акча талап кылып атат, мен отказ кылам баарынан деп эле ошондой сөз чыга баштады. Анан биякта бир туугандарынан сөз чыга баштады айыл ичине. Бакыт деген миллионду чачып коюп, свобода басып жүрөт деген сөздөрдү айта башташты. Колунан эмне келет экен деген сөздөр айтыла баштады. Анан ошонун баарын угуп отуруп мен чыдаган жокмун. Башка РОВДга бардым, тергөөчүгө. Кутман деген бала болчу. Маркумдун жубайынынын айтуусунда ошол түнү түнкү нөөмөттө болгон Ак Муз айылынын үй бүлөлүк дарыгери Райхан Алахынова маркумдун сөөгүн барып көргөн. Дарыгерден маркумду алгач жолу көргөндөн кандай абалда экенин сураганыбызда жооп бергенден баш тартты. Эмне себептен берем, эмне үчүн берем? Барып көрдүм, ушундай болчу деген элечи маалымат топтоп атканбыз. Сиз көргөнсүз да? Көргөн. Ошол боюнча эле айтып берип коесуз, эмнени көргөнсүз? Жок, айтам, басчы өзү айтам. Мен камераңа качып Жок, эмне ошол? эже мындай эле айтып берсең да. Жок, кабинеттен лично өзүң айтам. Жок, кабинеттен лично менин кызым менен келиним менен сүйлөшөм. Эмнеге түшүм керек экен камерага мен? Ушуна дейин тебе берем, телефонуңа түшпөйт. Мен шок факт эле. Кой камерамды деп. Макул эже. Мен эмне үчүн телевизордон чыгышым керек? Тартпайсыңар. Мен өткөндө адам ушинтип келип. Себебин айтсаңыз, эмне үчүн? Өткөндө мектептен 20 айлап болуп чыкса, ушу жерден тартып кетип, узу чуу болуп, тиги Бишкектен келип кеткен. Бирдемсе нарушение эткен үчүн тартпады атасыз, табы? Жок, ошо себебин айтып койчу эмнеге сизге. тартасың? Себебин айтып койсуз, неге Жок, тартпады? ошондо Башка жерлер неге бизде тартпады деген жок, сиз эле тартпады. Сөзлөр барганда Райханжан, только сиз эле ошону көргөндүк түшүндүк коётурчу. Адамгерчилик коётур. Ошондо келип алып 20 айлап болуп чыгыптыр, Акмуртанда узу чуу болуп. Мен макул интервью берип койсок, телевидение чыгарып салышкан бизде. Айтпай туруп телевидениеге тартып атабыз деп. Эже сиз болгону айтып бересиз да, оюңузду. Мен узак айтып берем, телевидениеге түшпөймүн. Менде укугум бар. Макул эже. Реклама чыгарышчу. Акмурдан 20 айлап болуп чыгыптыр деп узу жолу өзүгө тартып жардам эт. Жок, мен эмне кылып атасыңар деп. Мен эч күнөөм жок. Просто күнөө жок сизге. Ошондо 12 сентябрь. Түн үчүнө саат 12-де мага больницадан чалышты. Эже вызов келди, срочно бир бала өлүп жатат деди. Ошо ойлонуп туруп мен баламды айдатып келдим. Анан стационарный врач кошо келди. Келсе эле жазбайсыңбы, жол экен шуксу. Жок, числолорду жазып койдум. Анан кийин эмне болуп кетти эле, бияка чуркап келдик. Больницада отуруп, же үйгө киш каякта десек, демек күнү 5 минуттан кечинде болчу. Кийин сиз ким болосуз? Мен Байкел. Келип отуруп. Анан биз отурганбыз да, түн үчүндө саат 12-де телефон чалышты больницадан. Ушундай бир бала жолдун жеринде өлүп жатат деди депчи. Анан кийин Кудай уурдап, тияктан тынар келден анын күйөөсү чыгара албайсыздар. Анан мен уганым менен келдим, түнкү 11-11би, 12 точно не помню, түн үчүн уктап атканбыз. Андан кийин баламды айдатып алып келдим, тияктан тынар чуркап келди.
келсе эле кана эмне болуп кетти деп корсок эки бала отуруптур. Ак моюндук экен. Анан алар ак сайдан мал жүктөп келатышыптыр. Үстүндө кою, уyu бар экен, балдардын аты жөнүн билем, молдо бар экен. Андан кийин анан ай эмне болуп кетип коркуп эле ошо жерде жөнөсөк, Райхан эже дейт. Бул кыштакка 200 метр жетпей, жолдун боюнда бир эме киши жатыптыр дейт. Анан жай айдап келатканбыз, коюлар тебеленип кетпесин деп, мына жолдун жайымен жай айдап келатсак эле, бул мындай экен да, могу жолда. Анан мындайча арктын жээги да, могу казылат токтосун. Арктын жээгинде эле бирөө жатыптыр, койгой мас болуп, ушуп тоңуп калбасын деп, токтодук дейт. Токтошуптур, анан барса эле жанына уже мындай чек санашыптыр, уже өлүп калган экен, тийген жокпуз дейт. Кармап көрүп өлүптүр, тийбей эле жылдырбай жири больницага келели да, анан просто сестраларга жолугуп, Ибраева Жипарку медсестра экен. Жипарку деген кыз. Просто анан кийин ошентип эле анан келдик, ал эки бала менен эмне кылдык деп анан кийин ат башка чалдык. Биздин акыбыз участковый врачы жок экен эме. Участковый жок экен, ат башка чалдык. Жанагы дежурныйгачы. Ушундай жолдун боюнда өлүп бар экен. Бизге ак моюндан келатып, ак сайдан келет, ушундай звонок болду. Биз силер келмейин барбайбыз дедик. Күтүп отурдук чын. Анан кийин келди, эки бала келди, фамилия атын жөнүн билем, Гаибис деди го. Келип эле анан биз менен кошо барды. Буяктан баратканда сол жакта болчу. Кутман менен улам келип турушат. Кутман менен. Анан келгенден кийин барсак, буяктан чыкканда сол жак кетти экен. Андан кийин анан биз тиги балдар айтты, жылдырбайбыз, эчтеке кылбайбыз деп чалышты кайра аташка. Анан ким келди билбейм, эме келди. Алардын бирдемелери болду. Бир машина ошолор келди. Анан жир көрөлү ачасы, тийбейбиз, эчтеке жылдырбайбыз деди. Турдук, түнкү 12 болду уже. Анан кийин тиги бала келди, изомер кылышты. Эчтеке тийдиргөн жок, баспагыла деди. Турдук биз, чын. Андан кийин анан барып таанып көрөсүң, жок, биз ат баштан киши келип, дагы бир группа келип, ошолордун баары болуп, описание жазат, бурттук көчөнүн изомер жазашты. Биз турган жерде турдук, кыймылдаган жокпуз, эчтекесин след да койбогон деди. Турдук ошо боюнча, андан кийин арттан да келди милициялар. Андан кийин анан тиги издеп жүрдүк, кайсы жерде кан бар деди, чын эле жолдун ортосу лужа экен. Баспагыла тийбей эле деди, чын тийген жок, судебный экспертиза деген бар да. Андан кийин тетияка чейин барды, дагы бирдеме болду, издеп жүрүштү, неме болду, анан баары описание кылып, түнкү биз бул жерде ошо 11ден бери жүрүптүр, түнкү таңга жок, замначта келди окшойт. Анан баары бири келип өздөрү протокол түзүп мынтишти, андан кийин эң аягында где-то бир таңга жок 5те жирилем опознание кылып бергиле. Турдук ошого чейин. Өздөрү менен өздөрү болушту, силер ушундай эле туруп бергиле деди, таанып бергиле деди да. Анан кийин эчтеке тийбейсиңер, карабайсыңар деди. Анан кийин эң аягында баарыбыз чогулуп бүттүк. Анан эми көрүп бергиле деди. Ошондой арктын жээгинде кандай жатты? Мындай эле Иш кылып жатыптыр. Мынаяктагы шансы, анан кийин шлёпка экен. Анан айтты, бул алыстан келген эмес, жакын эле жерде сарайдагылар го шлёпка менен катып жүрөт ушул суукта деди. Титтиредик ага, тоңуп калдык ойбочу, түнкү 11-12ден таңғы 5ке. Ошондо суук болуп калган. Биз ошо эки врач жылган жокпуз, эчтеке да кылган жокпуз, отурдук. Андан кийин жанагылардын баары бүт изомер кылып келип, кайра артта келгендерди аркасы жерде жүрдү. Ушул таңкы 5ке чейин жүрүштү. Ийне жиптен бери карадан кийин жеңил экен деди, анан чоото биз эменин баласына окшошту дейт, Коңгурайдын баласына. Ошо бейтиганы бөлгүмөсө. Кетегеш бир ошо окшоду. Андан кийин сен мындай укрытый да, мындай бети көрүнбөгөндөй, аны көп болуп калыптыр. Анан эмне кылабыз дедик да, эми келсеңер болот врачтар. Силер бизге акыбыздын баарыбызды эле айтып койгула деди. Переворачиваться чөнтөк башын карашты, ошондон кийин карады, ага чейин өлүккө вообще тийген жок. Андан кийин переворачиваться эткенден кийин соткаларын алды, чөнтөгүнө тыйындар бар экен, биздин көзүбүз перчатка менен описание жазады да. Лишний эчтекеси жок экен, о деди. Бетин караганда, аябай көпкө карадык, окшош турган жокпуз, тааныбайбыз бул баланы дедик. Тааныбайбыз, көргөн эмеспиз, акыбыздын баласы эмес дедик. Десто тааныбыз чын эле. Андан кийин анан эң айлабыз кеткенде катчын алып келдик, алмазды алып келдик. Анан алмаз сенден көбөлөк киши справкалап, базарга барабыз. Тияк бияк бул баланы таанып берчи десем, ал да отурду буртуп. Мындай бала жок Райханчы, делирек мага деди. Анан ошентип отурдук, алмаз саат 6 болду. Үйгө барып биз деле жумушка келебиз, тиякта эл күтөт. Десек, эже силердин кереңдер жок, кете бергиле деди органдын кишилери. Алмаз баке, сиз калыңыз. Мындай коктуу сарайлар текшерели. Буякта бул сарайда киши жашайт, буякта эчтеке жазабайт деп эле биздин балдар калат азыр. Деп эле ошол ойдон калышты. Биз кетип калдык. Анан биз үйгө барып чай пай ичип, бияк эми сей жана жумушка келсем, 2 саат ошондон кийин эле анан эле
Түндө ойдонуп калып роз кетпептир. Ошо эле жүрүп турабыз, больницага келип калсак эле муталдын күйөө баласы болду. Бизге кошуна да бар эже. Муталдын күйөө баласы экен деп эле коо деп отуруп калдык. Ошо ойдо эле бүттү. Анан аны башы экспертизага алып кетиптир. Ал эми маркумдун бир тууган агасы Данияр Муканбетов инисинин кокусунан каза болгонуна күмөн санайт. Ал инисинин жолдон эмес, жумшак топурактын үстүнөн тебелегендигин айтат. Экспертизага кирдик. Экспертизага киргенде жатып туруп ошо кийими менен колу карышкан боюнча колунда манжалары сыйрылган экен. Бул түрүгөсүндө болгон экен. Бул өлтүрүлгөн негизи жумшак жерден өлгөн да. Шагылда машина 80 менен баратып өзү секирип кетип өлсө. Анда бут дисе бүт моолары, алакан-палакан, беттери бүт шагыл болуп калмак. Бул жумшак жерде өлгөн болуп атат. Курсакта эки эле мындай сүйрөнү бар экен, бирок ал топурак болуп атат. Чөп болуп атат, чөп. Бүт ошонун эмесинин баары чөп болуп калыптыр. Согончок сынык экен бутунда. Оң жак согончогу сынык экен. Мен көргөндөн ошол, анан бети, мурду мындай чабылганда. Башта мояк каракучта 7 сантиметр. Ошондо милициялар тиги эмелер тартып атканда, неметип атканда, союп атканда. Мындай ортоңку кол менен сайганда ушу ортоңку эмеси кирип кетти да. Сызгыч менен ченегенде 7 сантиметр болду. А бул неден деп сурасак, бул темир кирген деп ошентишти да тиги жерде. Же бир нерсе кирген деди. Таш ошо 7 сантиметр а жерде өлгөн жеринде таш жок андай. 7 сантиметр кирип кетсе деле жок. Муну бирдеме менен каракучка сайганда. Мен эң биринчи ушу 8ге бир 5 мүнөт калганда келдим го дейм. Үйдөн 7-гилерден өткөндө бул жерде кичүүгенибиз бар, ошол звонок этип калды да. Байке келбесеңиз болбой калды. Ажманын күйөөсү каза болуп калыптыр. Кичүү колду болгонбу, шыгылып аттан жыгылганбы жатат депчи. Анан келсем кишилер бар экен, мал айдагандар. Анан милициялар бар экен. Анан келсем акырын жолобоңуз, экспертизанын немесинде болбосо болбойт деди. Анан ачып көргөз таанысызбы деди. Тааныдым, күйөө балам экен деди. Андан башка мен жок, могу жерде кичине уйганган бар экен. Аны кырк менен өн коюштур милициялар. Билбесең кан ит жалабасын деп атабыз. Деди, аңгы жакты мал салып өтүп атты. Ошолар бул жерде көпкө чейин карап отурдук. Анан милициялар тияк бияктан келип сүрөткө тартып алып кетишти. Салып кетишти, мени сүйлөшүп калдым телефон менен. Анан телефонуңуз керек болуп атат деп алып нарынга чейин бардык. Дагы ал жерден жана машинасын көрдүк, деди, отурушор кана кайра келдик. Мен мына моган болуп атпа, дагы эле кан уйган аябай агып барды. Дагы билем да, бул жыгачтын жыгылып турган ушул туш экен деп. Мен ат экен деп келгем да. Аттан жыгылды батчатты. Анан ой, эмне кийими бар экен, милиция балдар айтты, шлёпка деп. Жана шлёпка менен чуруп калсаң бутуңан ырып кетет ал. Аттык эмес бул. Урунду алынго деп мояк буттары ачылып калып жаттыр, былжырак кан. Иштин чоо жайын билип алып, райондук ички иштер бөлүмүнө барганыбызда иш учурунда жетекчилерди таба алган жокпуз. 2 саат дегенде гана райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Талант Акматбеков келип эч кандай жооп бере албастыгын айтты. Тербеле ишти билет да. Şu biznesde жараттым, месяц слышит, ошон үчүн жактан журналисттер жеп. Шектүү Бакыт Асанбек уулу үй камагында болгондуктан экинчи тараптан жооп ала алган жокпуз. Ал эми ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинен бизге кызматкерлериңизден кошуп бериңиз. Биз үй камагына алынган шектүүнүн үйүнө баралы дегенибизде коопсуздугубуз үчүн жооп бере албастыгын айтты. Үстүбүздө жылдын 14-сентябрь күнү Ат башы райондук ишти бөлүмү тарабына атайын билдирүү келип түшкөн. Ал билдирүүдө Ат башы районунун Акмус айылынын күн чыгыш тарабында айылга жетпей 500 метр аралыкта кишинин жанысыз денеси жатат деп билдирген. Бул боюнча атайын ыкчам тергөө тобу барып ал жерге ал жанысыз дене өздүгүн аныкташып, ошол эле учурда издөө иштерин жүргүзүп, атайын кишисин кармашкан. Бул кишисин атайын убактылуу кармоочу жайга кармап, прокуратуранын чечими менен баш коргоо чарасы менен 1 айлык үй камагына чыгарылган да, баш коргоо чарасы менен каралып. Учурда маркумдун жубайы Азима Исабекова соттун адилеттүү жана экспертизанын таза чыгышын күтөт. Маркумдун артында жубайы жана 2 кызы калды.